Assalamu алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Өзүңүздөр көргөндөй эле кычагы толгон ооматка кош келипсиң Ноокатка да биз Ноокат жергесиндебиз. Ооба, Исанов айыл аймагы Күнгөй Кожеке айылына келип келдик. Албетте биз эстафеталык тообузда кошо ала келгенбиз, Перзат. Туура айтасың, Казбек. Бул эстафеталык тообуз мурунку көрсөтүүдө кийинки айылга белек катары берилген. Бизде эң биринчилерден болуп, дал ушул Ноокат районунан чакырышты. Демек биздин белегибиз өз ээсин тапты. Ооба, бул жөнөкөй топ эмес, албетте сапаттуу топ. Анда бул топ өз ээсин тапсын, Перзат. Кеттик. Биз кызыктарды сиздер менен биргеликте көрөбүз. Андыктан бизден алыстамай жок, кеттик. Чоңмурунов Кадыр. Бул үйдө өзүңүздөр көргөндөй эле улуу атамекендик согуштун ардагери Чоңмурунов Кадыр абабыз жашайт экен. Ооба, күндөн күнгө ардагерлерибиздин саны азайып баратат. Албетте бул айылда жалгыз ардагер ушул Кадыр абабыз калыптыр. Сөзсүз кабар алып кетпесек болбойт, Эң биринчи эле айылга киргенде эле сөзсүз аксакалдан кабар алып, амандашып, андан соң сапарыбызды улантабыз. Чиркип чай. Эшик ачык туруп. Ким бар? Келгіле балдарың. Ассалам. Айында. Ооба, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы олтурасызбы? Кандай кылың, жакшы. Жакшы, рахмат. Сизден кабар алган келдик. Да. Эң биринчи эле. Рахмат. Ушунчалык унутпайбыз. Келишиңер неймерде рахмат. Оңур улук. Тан жаныңар аман болсун. 96 жаштагы бул ардагерибиз улуу атамекендик согуш жылдарында 3-чү Украина фронтунда кызмат өтөп, өлкө бейпилдиги үчүн чоң эрдик менен күрөшкөн. Дал ушул Күнгөй Кожеке айылынан алгач Ташкентке, андан кийин Украина Германияга чейин согуш талаасын кечип, душмандар менен бетме-бет салгылашып, оор апаттуу күндөрдү баштан кечиргенин алиге дейре эсинен чыгарбайт. Мына кылым жашаган биздин абаларыбыздын эмгегин балашыбыз керек. Албетте барган сайын катары азайып баратат. Булардын эрдигин бизге азыр жөнөкөй күн болгону менен биз үчүн чоң таберик. Чоң белек. Туура айтасың, Казбек. Тарых барактарында таш катамга баскандай сакталып калат. Ата-бабаларыбыздын эрдиги эч качан унутулбайт. Бизге тынчтыкты алып келген агаларыбызга биз ар дайым таазим этебиз. Ооба. Ошентип жол улай Кызыл Октябрь айылынан берилген белекти тапшыруу үчүн мектепке жөнөдүк. Охо, бул жакта. Марш чыгышат опко. Кандайсыздар? Кандайсыздар, жигиттер? Машыгы. Даярдыкпы? Келиңиздер. Жакшысы. Мына ушулар келечектин эң ишенимдүү уулдары. Булар спорт менен жакшы машыкса, буюрса Кыргызстанда спорт өнүгөт деп айта алабыз, Ооба, келсеңер жигиттер. Биз силерге сонун белек даярдап Ооба. Кечээ Кыргызстан футболун көрдүңөрбү? Кандай болду? Сонун болду? Силер да келечекте ошондой бир Кыргызстандын атын даңкын чыгарган спорт чеберлер болду, Мына бул эстафеталык топ силерге белек. Кана ким беребиз? Жактуу силерге белегибиз. Рахмат. Ойноп көрүлөчү анда. Азаматтар, мына Кыргыздын келечектин намысын коргой турган Мыкты эр жигиттерибиз, Ооба. Чындыгында мына өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган биздин сыймыктуу спортчулардан болуп жетишиңерге биз тилектешпиз. Анда эмесе аракеттен талбагыла. Макул жигиттер. Мейли, аман болуңар.
Ош облусунун Нокат районуна караштуу Насырдин Исанов айыл аймагынын Күнгөй Кожеке айылында 935 кожолук, 5,5 миңден ашуун калк жашайт. Орто мектеп, ФАП, төрөт үйү, маданият үйү, китепкана бар. Турмуш тиричилик кызматынын бөлүмдөрү, соода жана тамактануучу жайлар иштейт. Айтылуу алманын кени деп аталган Нокат жергесинин негизги калкы дыйканчылык, мал чарбачылык, багбанчылык менен алектенет. Айылды өнүктүрүү үчүн жергиликтүү эл жапатырмак аракет кылышат. Азыр эми ушул Нокат телекомдон бизге баягы кабельный байланыш деп тартып келген да айылыбызга. Ошол айылда элдер кое турган болсо, ошол ар бир көчөгө бир көчөдөн 10 адам же 15 адам койсо, ошол 15тик ундук энени кабелди телеком тартып келет, анан ар жагына элдер өз үйүнө киргизет деген ошол өлкөнүн санариптештирүү жылына Кудай кааласа жок дегенде бир айылдын 30%-ин кабелдик байланышка ошо Wi-Fi киргизебиз Кудай кааласа. Күнгөй Кожеке айылында эң көйгөйлүү маселе ушул биз 40 күнгөй деп коет. Мынакта ушул кырлардын баардыгы, ошол жактан дөңдөн түшкөн жаңгырдын баардыгы топтолушу биздин айылга келет да. Мурда Союздун маалында сервет защита деп тосулганда, Союз таркагандан кийин, эгемендүүлүк алгандан кийин ал көбү бузулду, көбү толуп калды, тазаланбай, биздин баланска өтүп калгандагы МЧСтин балансына өтпөйт деп бизге эки эле дамбаны тазалап берет, калгандары тазаланбай турат да. Бир жылгадан мындай кыйгаштатып казып барсак, ошол мына сел защита эмеге жарга түшүп кетсе, ошо менен эл кыйналбай жүдөбөй жашап калат эле. Казыбек, силердин келгениңер жакшы болду. Мына биздин ушул айылды, мына азыр мына жерден абдан жакшы көрүнөт. Кожеке деген ел жашайт, ушундан 40 Күнгөй Кожеке деген айыл. Наркы бетинде ошо Кожеке сайын наркы бетинде деле Тескей Кожеке деп койгон, эми азыр мен Күнгөй Кожеке боюнча айтып берем. Бизде тарыхый маалыматтарда жана санжырларда ушул айылды 40 күнгөйлүк Кожеке дейт. 40 күнгөйлүк Кожеке дегенин себеби мына бул артыбызда турган адырлар 40 жон бар. Көкбел деп коет, Көкбелге чейин ушуну тартып 40 күнгөй деген ушундан калган. Бул тарыхта бизде орустар баягы 1851-жылы ушу түштүк кыргыздарын изилдеген академик Ситняковский деген болгон. Ошондой эле ал кишилер келип ар бир айылды кыдырып, жергиликтүү аксакалдардын санжырлары менен байланыштырып, өздөрү изилдеп, ошол маалда анан ошол ат калган бизге. Эми Күнгөй Кожеке деп аталып калышы өзүнүн жайланышына жараша аталган. Күнгөй жер. Күнгөй беттеген. Эми ошол бу Кожеке ким болгон? Кожеке Адыгинени билесиңер. Адыгине таган наалы деп кыргыздар ушунда бөлүнүп кетебиз. Адыгинеден тараган 5 уул бар. Ошонун бөрүсүнөн болот. Бөрүнүн Кожеке деген баласы. Бөрүдөн кийин Кудайкүн, эми ал тарыхка киргени бөрү бабабыз. Ошо Кожекеден эми 6 уул. 6 уулдан мына азыр мен айтып берейин. Үмөттүн балдары дейт. Чаган Баатырдын балдары дейт. Айтынын балдары дейт. Шырбактын балдары дейт. Жамангаранын балдары дейт. Сары өрүнүн балдары дейт. Мына ушул 6 уул. Эми мына Күнгөй Кожекеде жашагандардан ошол аталган 6 уул бардыгы эле бар. Биз аралаш эле турабыз. Бир гана ошо сайгана Кожеке сайгана бөлүп турат. Биздин ушул Кожеке, Күнгөй Кожеке айылын Федоров айыл деген нерсе. Федоров деген бул эмне үчүн Федоров болуп калган десе, Федоров деген Советтер Союзунун баатыры болгон Евгений Константинович. Ошол киши бизден берден жогорку Советке, Москвага депутат болгон да. Ошондон бул киши келген урматына ушул айылдын Федоров айылы, медресе болгон жерде Федоров мектеби, анан мына жерде Кызыл үй болгон. Азыр биз библиотека табалдык. Кызыл үй дагы ошонун атында болгон. Ошондуктан бир Федоровду дагы аты чыккан жок. Аба анан угушумча бул Күнгөй Кожеке айылына улуу инсандардан да суктангандар. Эми ооба, мен жакшы эске салдым. Бабыр өз кезегинде ошол Ошко келип турган ушака өзүнчө бир эс алууга, саякатка чыгып келе деген. Келип туруп ушу мына 40 күнгөй сырт деп коет, сырттын башында туруп, ушул жерде жашаган айылдарды, элди көрүп туруп, суктанып,
ушул жердин өзүнүн табияты өзүнчө башкача экендигин билип, жердин көркүн, ушу жайлоосу, мындай тиги адыр жайлоосу баардыгын көрүп айткан экен да. Ушул жерде кандай мындай бактылуу адамдар жашайт экен деп суктанып, анан ушундай деген экен ал киши. Айкөл экендир деп. Чоң рахмат ала. Аябай сонун маалымат айттыңыз. Айылыңыздардын ынтымагы бекемделе берсиндеби? Рахмат. Дагы. Анда болсо жүрөм. Жүрүңүз. Айылды дагы кыдырып көргүлө. Ушул жерде даярданышабы дайым эле. Шаңдуу го бул жагы. Айылдын атын алыска тааныткан, маданиятын көтөргөн, каада салтын жандандырган апаларыбыз дал ушул жерде даярданышат экен. Күчтүү даярдык көрүнөт го. Кирип таанышабы? Амансыздарбы апалар, кандайсыздар? Жакшы отурасыздарбы? Аябай сонун шаңдуу го. Кандайсыздар апалар? Жакшы отурасыздарбы? Маанайларыңыздар жакшыбы? Атайын сиздердин атыңыздарды алыстан угуп, мына айылдын каймактары, айылдын сыймыктары дегендиктен таанышайын, ишмердүүлүгүңүздөргө күбө болоюн деп келдим. Эми алгач эле ушул топтун качан түзүлгөн, эмне себептен түзүлгөн, эмне иш алып барасыздар, ошол тууралуу маалымат алайын, Кимиңиздер айтып бересиздер? Топтун жетекчисине сурайын. Көркөм жетекчиде туура айтасың. Мына 30 жылдын арагында ушул топ түзүлүп, энелер мектебин түзгөнбүз. Анда биз ак элечек айымдар коому деп эле түзгөнбүз район боюнча. Ошондо мектеп менен, мындай айтканда мектептеги кыздар менен байланышып, аларга биз ушу бизге энелерден жетип келген өнөрдү биз дагы татыктуу өткөзүп берели деп, бир жылда 2 жолу, же болбосо ар 2 кварталда бир жолу мектепке барып, ошол өзүбүздүн өнөрүбүздү, мындай айтканда жүн тытуу, ийрүү, сайма саюу, чырта коюу, кийиз басуу дегендерди колго алганбыз. Анан ушул айылдын үрп адат, каада салтын илгеркисин сактап калайлы деп, ушу жаштар менен биргеликте энелер мектеби кыз узатууда, келин алууда ашыкча ысырапкерчиликтерге жол бербей, сарамжалдуу жашоого үндөйлү деген максатта ушул топ түзүлгөн. Мына азыр көзүм түшүп отурат, кыздын чачын өрүп отурасыздар. Мына ушул тууралуу кичине мен дагы кызыгып турам. Балким мен билбеген нерселер да чыгып калар. Айтып өтпөйсүздөрбү? Кыздын чачын кантип өрүлөт, кантип өргөндө туура болот, эмне себептен мынтип өрүлөт, Кыздарыбыздын чачын 5 көкүл өрүп, илгери ата бабаларыбыздан калган салтта балам. Ушул салтты жайылтайлы деп, мынантип кыздарыбыздын чачын өрүп атабыз. Бизден бала чакабыз, келиндерибиз үлгү алып, ушундай кылып балдарынан неме кылса, кыздардын чачын өрүшсө. Кыздын чачын өрүп атканда биз азыр 5 көкүл деп айтылган чачты өрүп атабыз. Себеби дегенде мында кыздын чачы узарып калган кези болот экен дагы, кичине 8-10 жашар болуп, мындай айтканда секелек кезден өтүп баратканда ушу 5 көкүл чач 2 жаактын үстүнө, бир жагынан аркасына 10 тала болуп, алдына 5 көкүл болуп өрүлөт экен. Мында эстүү, акылдуу, өнү өскөн, кадырлуу байбичесин чакырып, ушулардай болуп өнү өссө экен деген максатта өрдүрөт экен. Ошол салтты бүгүн карманып, биздин айылдын көркү болгон ардактуу байбиче андазы жерин чакырып өрдүрүп атышат бул кыздын чачын. Ошол чач өргөн күнү ал үйдө союш союлуп, аттуу баштуу эл чогулуп майрам болчу экен. Мына чачты кыргыздарда көп эле көрсөтпөйт экен. Ошон үчүн бул чач өрүлүп бүткөндөн кийин кеп такыя кийип коюшат. Кеп такыянын арткы сала коймосу кыздын чачын жаап бекитип турат. Бир жагынан чачты бекитет, экинчи жагынан омурткага суу өткөзбөйт. Ушундай бир касиеттери бар экен да бул чач өрүүнүн. Чач экинчиден жана кыз нары бери иш кылып атышы мүмкүн, өдө төмөн апасына жардам бериши мүмкүн. Ошондо мына чачтар саксайып өксөйүп жүрбөйт. Мынандай кылып тал-талдап майдалап өрүп койсо тыкан, бүйрө болуп көрүнөт экен. Анан кийин суусар карматылган, кундуз карматылган тебетейди кийгизип коюшат. Кандай сонун жарашат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө 5 көкүл кылып чач өргөн кыздарыбыз азайып баратат. Көбүнчө жазып жүрүп атышат. Бул бир жагынан
көзгө комсо көрүнөт, экинчи жагынан кандайдыр бир эмеге да туура келбейт. Тартип бузулгандай көрүнөт да. Мисалы чачын жазып жүргөндөр мага андай жакпай баратат. Ошондуктан ушул салт уланып кетсин деген максатта мынтип биз беш көкүл чач өрүп атабыз. Азыр кеп такыясын кийгизебиз. Антаз кеп такыясын кийгизиң. Жакшыраак кылып тарт, аркасын алдындагы тарт. Антаз тебетейди. Үстүнө кийгизиң. Болду. Ушинтип кыргыз кыздарын аздектеп үкүлүү такыяны кийгизип, кундуз карматылган тебетейди кийгизип, кеп такыяны кийгизип көчтүн башына койчу экен. Байбичеге элечекти заңкайты кийгизип көчтүн башында алып жүрчү экен. Кимдин көчү келетат, паланча байдын көчү келетат деп эл тарпы кылып көрүп, ошол кийинген кийимден эле кимдин көчү экенин, ошонун социалдык абалын, бай кедей экенин ошондон билип коюшчу экен. Мен тиги баш кийимди дагы аябай кийгим келип кетти чындыгында. Сонун айтып бердиңиздер чындыгында. Бүгүнкү күндө да ушундай каада салттар жандандырылып, муундан муунга сакталып калса деген мен дагы тилекке кошуламын. Дал ушундай үлгүлүү инсандар, үлгүлүү айымдар турганда, албетте бул нерсе сакталып калат деген нерсени айтсак болот, Эми бая киргенде эле шам, күлкү, музыка жаңырып аткан сонун ырлар. Ошону уккум келип атат, тырдап бериңиздер эми. Макул, жакшы болот. Қазір қойып сен тура емес қыртың. Бұны біз турасын өстірішіміз керек та. Турасын өстіріш үшін дайым мына бүчірдің немасынан астыңғы бүчір қалыш керек. Ушыдан бияқа өсіш керек, турасына кетіш керек. Бұны 2-3 бүчір қалтыр біле қырқыш керек. Себебі берден 2 бүчір шығады, ушыл мөме пайда болады. Мұны чиканкалар неме қылыш үшін дайым ортодақ шақты сұйылтып, қорқпастан алыш керек. Bunu suyultup, qancha көп suyulsang, ana mömösü oşonça çoğ болады. Anan жылдалат. Anan mına 1 жылдықтан қырқып туруш керек. Үсен аға, айтып қалады да, бұл алма көчөттөрүн жерге жапсыра қылып өстүрүш керек деп қалады. Ан кейбіреулері бийик бұл өстүрүш керек деп қалады да. Өзү негизи кайсы бири туру? Bunu bizde Germaniyadan bir nemис kelip үйрөтүп кеткен. Будан bir 10 жыл мурун. Biz ошол метод менен кылып атабыз. Ошон үчүн биздин түшүмүбүз өтө жогору болот. О бийиктиги 4 метрден ашпаш керек экен. А туурасы стволдон бияка 2 метр болуш керек. Арчанын формасы болуш керек. Астыңкы шагы узун, үстүңкүсү кыска. Себеби күндүн энергиясы полный аралаш керек. Эгер мурун сайыздын алдында кыска үстү узун болчу эле да. Ол келип басып калат эле дагы, барды көкмөк болуп майда болуп калат, бири-бирин минип. Будан минбейт. Үстүңкүсү кыска, астыңкысы узун, ушул боюнча катыйт, ошентип мөмөсү чоң болот. Анан ага элдерден да кубаз, анан кээ бир жерлерде көрөбүз да, алма 1 жылы мол алат, анан кийинки жылы анча албайт деп калат да. Алма эч дем албай албайт, жылдалат, бирдей алат. Түшүмү мол болот. Азыр бул средний 130-120 килограммдан жылына берип атат. Мөмөсү чоң, баасы жогору. Анан bunun därläш керек убагында. Биринчи кантип дääрлайсыз? Анан кантип азыктарды бересиз? Биринчи бул азыр мына февралдын аяктарында
щитовкага дайрыланат. Баягы алмага кызыл точка түшүп атпайбы? Котур болуп ошого дайрыланат. Буга өзүбүздүн Кыргызстандын окумуштуулары ойлоп тапкан ак май же болбосо көк таштын аралашмасы. Ак майды 10 литр сууга 300 граммдан ак май 3-4 кашык айына коштуруп, полный башынан аягына чейин столду жууп дайрылайсың. Бул температура 20 градус ысыганга чейин дайрылаш керек. Мына Казбек, эми үчүн мына кесилди. Көрдүңбү? Кескенде дагы өзүнүн ровно кесилет, мына ороп калат. Мунун кесилген максаты мына үстүндө шактып турат. А бул астында, бул минип калат, буга күндүн энергиясы жетпей калат, анан көк болуп калат, кызарбай калат. Ошон үчүн сөзсүз астын же үстүн алыш керек. Ошондо күндүн энергиясынан көп пайдаланыш керек. А мына шактын кереги барбы? Же кереги жокпу мына? Бул сөзсүз биттасын алыш керек, бирөөсүн калтырыш керек. Бул керек эми бирөөсүн алыш керек. Ошондо касасын алыш керек. Мынаны алыш керек да, себеби бул менен мунун аралыгын ачыш керек. Жакын болуп калган, Жакын болуп калган. Ачык кылып турсаң, мына эми тур болду. Болду, ушу менен ушундай кылып кыла бериш керек. Ага, бүгүнкү күндө сактап койгон алмаларыңыз барбы? Бар алмаларым. Чет элдеби? Ооба, чет элде. Көрсөк болот да? Болот. Эгер неме алсаңар, азыр мен көрсөтөм. Мына алып койсок болот, Болот. Сөзсүз ортодогун коркпостон ала бериш керек. Через. Мына ушул мен алма сыратым. Ошо алманы ушундай сактайбыз. Астына мына семет куюп, астына шамал түзүп. Ооба, бул жакта дагы бар. Көп. Сиз айылдын бүтүн алмасын бул жака жыйып алыпсызбы? Бул өзүмдүн дыйканчылыгым. Бул өзүм өндүргөм. Мен эч 1 килограмм бирөөдөн алган эмесмин, барды өзүм. Мына алма бул Кирпсон деген. Мына Бул жерде канча алма бар? Бул жерде 20 тонна алма бар. 20 тонна? Кирпсон бары бир сорт. Анан өтө отбор, мына көрүп атасың. Тандалган бардыгы? Бул өзү болушу ушундай да. Чиканкада жаңы чиканканы көрсөттүм го. Ошон үчүн будан майда болбойт да. Барды ушундай болот. Үсен ага, бул алмаларды кантип сактайсыз эми? Калың алышты. Бул алманы комнатаны караңгылатабыз, ящикте турат. Анан кийин астына суу куюлат. Мына көрдүң семент куюлуп, астынан суу куя турган жер саза коюп, арык чаап койгонбуз ооба. Анан ошол температураны муздак кармасаң, бул тура берет. Канча. Анан алмадагы өзү көп алган алма болсо, ол чирибейт, ол жакшы турат. Анан суюк алган болсо, ол пышып кетет, ол тез эле чирип калат. Ол турбайт ал. Холодильникке кирсең ham турбайт ол. Бул алманы качанга чейин сактап, анан качан сатыкка чыгарасыз эми? Муну эми мен марттан баштайм сатыкка. Ого чейин азыр турат, баа кичине өссүн, көтөрүлсүн, анан кийин сатабыз да. Бүгүнкү күндө саттыңызбы? Канчадан саттыңыз? Бүгүнкү күндө 1-2 тонна эле саттым, мен 47 сомдон бердим. Азыр дагы ошо 47 сурап атат, бирок мен ого бербедим. 50-тен жогору сатам, анын пасына болбойт дедим. Канча түр алма сактадыңыз эми бизге? Мен да бул жерде 2 түр бар. Анан бир үчүнчүсү бойка, Кирпсон, жаната, анан бойка. Бойка эми аз эле. Основной эми жаната менен Кирпсон да. Бул сорттун аты бойка. Жана айткан бойка деген сорт ушул экен да? Ооба, ушулар. Булардын бул сакталышы жакшы турат, чирибейт. Аз чирийт. Мына жанаталар буяк. Буякты келип көрсөңөр болот. Жакта жанатан алмаларыңыз бар экен да? Булар дагы сортовой. Мына. Аганын чынныгы мээнети десек болот бул. Мына алмаңыздан бирди жейин дагы. Алгыла. Айылга сапар алайын эми сизге чоң рахмат. Чындыгында силерге дагы мен таң калып турам. Сиздин мээнетиңизди баалай турган экен. Силерге дагы рахмат. Үй бүлөм атынан ыраазычылыгымды билдирем. Эч кандай сапатын өзгөртпөп тур. Макул ага, аман болуңуз. Тынч болуңуз. Майлы, силерге дагы рахмат чоң. Алманы жеп айлыгы кылдырайын ага. Эми бул мына ушул ат жабдыктарын жасоого кантип кызыгып калдыңыз? Же ата кесиппи? Ата кесип бул атаман калган. Совхозда ата-арабалар болчу эле го. Ошол ата-арабалардын мойчаларын жабдыктарын тикчү эле. Мен ошодон үйрөнүп калгам. Жакшы, мага да үйрөтүң эми. Кармандай. Мында кармап тур бурасына да.
катуу уруш керек же антип? Жок, секин урсаң. Ой, бышык го. Неден жасайсыз? Сатып алам булгарын. Канчадан сатып аласыз? Бишкектен алып келем, Бишкекте Коззаводтон барып алып келем. Килограммы 700дөн. Мисалы, мынау жабытты канча күндө бүтүрөсүз? 2 күнгө таталап бүтөт. Ошондой 2 күн болгондо бир айда 15ти бүтүрүүгө болот экен, э? 15 болгондо ошондо бир жумада жок дегенде 3 бүтүрөсүз. 3-4 бүтүрөм. 3-4 бүтүргөндө бир жумада сиз аяктагы бир 10 миңге жакын таап калат экенсиз да. Кудайга шүкүр жакшы бир жумада. Кирешеси жакшы экен, демек үйрөнүп алыш керек экен. Бул өнөрдү сиз дагы аркалап алыңыз. Келиң эми мен дагы үйрөнүп алайын. Кирешеси жакшы болсо мен. Мөйлү келет бул жерге. Ордуңузга отуруп алайын, жыксын. Кантип баштайын? Биринчи бул менен уруп баштайын, э? Мына сүйеге менен және мындай чекесинен тешесин. Мына тештерди көрдүң бе? Ошол жерден баштап тешесин тешип көрчү. Жакшы, саяр. Бир аз жакыныраак. Мына жерден, э? Жакшы. Тез эле үйрөнүп кетки деймин го, э? Кызыгуу болсо эле болду. Кайсыл? Мына менен тегиз мында буруп чыгат. Азаматсың, Рахмат сизге. Үйрөнүп алдым. Рахмат силерге да, силерге ийгилик берсин. Айылга киргенде эле жаңы бышкан нандын жыты буркурап өзүнө тартып турат. Жөнөкөй эл, малжандыктын маараганы, канаттуулардын сайраганы. Кыскасы айыл кереметти. Элеттин эли жери бизди абдан суктандырды. Мына оğlum Казбек. Мына ол тайлар. 6 айлык тайлар мына экөө. Теңиз чоң экен, Ал 1 жашта. Ушулар ошо аттардын поколениясынан да, ошо кулундарынан ушуларды өстүрүп кийинки поколение даярдайбыз да. Булардан эми улакка даярдашса кийин, улакка даярданат. Ошол аттардын ошо баягы породаларынан ушулардан бөлүп чыгарабыз да, ошол аттардын жакшы асыл тукумдардан кулун алышка аракеттенебиз иншалла. Ал эми бул болсо былтыркы жылы Россиядан алып келгенбиз. Алып келип, азыр жашы 1,5 жашта, жазы 2 жашар болот. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эң кызыгын артка сүрүүгө аракет кылдым. Булаган бир топ аттар бар экен, бул жерде дагы 3 улакка чаба турган аттар турат. Абдусалам ага, ушу эми 3 ат жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул аттар жөнүндө айткан болсом, бул аттын кайманаты красавчик чемпион деп коюшат. Бул ат ушундай топто улак ачканда өзүн публиканы өтө жакшы көрөт. Өзүн бийлеп, өзүн көрсөтүп, бийлеп өзүн көрсөтүш керек да. Канча публика болсо ошончолук өзүн жеңип алып жүрөт. Бул атыбыз болсо, бул атты дагы Россиянын тукуму. Жазга пишти болот, бунан пишти да. 3 жашка толот. Бул аттардын максаты, бул аттар салмактуу аттар да. Баягы чоң жыйындын топторун ошол жерде топко жакшы болот булар. Топко жакшы. Аламан улакка жакшы болот. Аламан улакка жакшы болот. Ошол себептен ушул аттын дагы тукумун кыргыз тукумдары аттарын тукумуна аралаштырып, ошол жерден бир жакшы тукумдарды бөлүп алып чыкканга ниет кылып алып келгенбиз. Бул болсо кайманаты Көкчө деп коебуз. Көкчө бул жашы азыр 6 да. Көкчөнүн бул мүнөзү кандай буну? Мүнөзү өтө жумшак, анан баягындай жаны кыйналса дагы кээ бир жылкылар жаны кыйналып, чоң жыйындарда кыйналып калганда тамак жебей коет. Булар ушул аттын ушундай мүнөзү бар, тамактан калбайт, жакшы. Анан топко да жакшы, ушундай жүгүрүшү да жакшы. Бул көкчөңүз мага да жакты. Кайманаты көкчөнү бир минип көрсөм кандай дейсиз? Минисеңиз жакшы болот. Кара бисмилла. Бисмилла. Сакен эме бересмеге. Саке бага чөтөн азым бар. Чөтө бересме. Улактын аттары мингенде бир өзүнчө кыргыздын жигит
бетіне қандай десем бір көзді улақ елестеп Шуда дух берет да. Ооба, тиги атыңыз эми даяр экен. Минбейсизби, бир айыл кыдырып келейли? Макул минсек нейли. Бүгүнкү күндө улак чабасызбы өзүңүз? Бүгүнкү күндө азыр мезгилде улак чаппайм. Балдарым чабат, 2 уулум бар. Ошолор чабышат, мен ошол балдарга ат даярдап, ошол аттарды суутуп, ошолордун атын карап, ошол суббота воскресенье олар мамлекеттик кызмат иштешет өздөрү. Ошол суббота воскресенье бош күндөрүнө ат даярдап турам, ошолор келип улак кошуп атышат. Суuтканда кантип суутасыз эми? Эми бул улакка тартылган аттардын суутканда булар күнүнө 5 километрден бастырыш керек булардычы. Эгерде 5 километрден бастырбасаң, аттардын ушундай бир аттар оорулашып, улакка болгон даярдыгы азая баштайт да. Буларды бастырып, канын кызытып, ошол убагында режим менен жем чөбөн берип, булар дагы режимди өтө жакшы көрөт. Тыкан, жүгүрүсү келип, өзүн жакшы алып жүрөт да, көңүлү ачык жүрөт. Анан баягы 5 километрден бастырбасаң, режим менен чөп бербесек, анда аттын ушундай бир көңүлү сустап, жүгүрүшү дагы начарлай баштайт да. Жакшы. Жана айткан сыйлыктарыңыз ушулбу? Аябай сонун го. Мынакей күчтүү, эң күчтүүсү Кыргыз Республикасынын спорт чебери. Келиңиз сизге кийгизе эле коелучу. Жардамлашайын, келиңиз. Сонун. Эң сонун жарашты. Мына биз жогоруда Казыбек экөөбүз жогоруда согуштун ардагерине жолуккан болчук. Ал эми азыр дагы бир кызыктуу каарманым бул спорт ардагери. Тактап айтканда 73 жаштагы Кудайберди агабыз 50 жылдын тегерегинде спорт чөйрөсүндө жүрүп, мына ушундай эң мыкты ийгиликтерди жараткан, Ушул эле ийгиликтериңиз, сыйлыктарыңыз ушулар эле? Бул алган сыйлыктарым жарымы. Мунун дагы артыкчылыктары баша бар. Дагы барбы? Дагы бар. Анда жүрүңүз, анда ошол жакта таанышалы, Майла. Бул жакта көп кой сыйлыктарыңыз. Эл агартуунун отличниги, күрөш спортунун мастери, дене тарбиясынын отличниги дейт го. Эми бул спорт чөйрөсүнө кантип аралашып калдыңыз? Эркин күрөштү спорттун түрүн эмне үчүн тандап алдыңыз? Эркин күрөштүн бурдатан жакшы көрчү элем, ошон үчүн тандалып калды. Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз, кайсыл жакта? Ийгиликтер жакшы. Ийгиликтер Кыргызстанда канча жолу 1-орун алдым. Азыр эми аксакал болуп калдык дагы, азыр чыкпай калдык. Азыр эми балдар даярдап атабыз эми анын ордуна. Эми кайсыл жактарга чейин бардыңыз? Аябай мага кызык болот атат. Ошону айтып бериңизчи. Бишкекте болдум да көбүнчө ушу. Биздин бул жерден алганыбыз Бишкек шаарына барабыз, анан кийин ондон ар жака дагы тандыгандар алып кетет. Тандабай калса ошол жерде калып калабыз, ошол жерде ордубузда. Москвага барып аттым. Эстердин биринчилигине барып аттым, ар жерде өтүп аткан. Бул сыйлыктарды көрүп, мен көзүм жайнады. Биздин көрүп жаткан теле көрүүчүлөр дагы аябай суктанып, сыймыктанды окшойт. Чындыгында сиздин эмгегиңиз баа жеткис. Сыймыктанабыз сиз менен. Ыраазычылык. Рахмат. Ушунча убакыттан бери 50 жылдын аралыгында 20 жыл катарынан алдыңкы орунду бербей мыкты спортчу аталып жүрүпсүз. Андан дагы 50 жыл спорт тармагында жүрүп көптөгөн уулдарды тарбиялап чыгарыпсыз. Бул да сиздин эң жашоодогу утугуңуз болсо керек. Сизге ыраазычылык, рахмат. Рахмат. Эмгегиңиз бааланып жүрө берсин. Сиз сыяктуу биздин Кыргызстандын желегин желбиреткен сыймыктуу спортчуларыбыз аябай көп болсун деген тилекти айтабыз. Рахмат. Рахмат анда.
Кырзат, чынында бул айыл аябай кызыктуу болду мен үчүнчү. Айтпа, айрыкча элдин батасын алып элге кызмат кылуу биздин негизги тилегибиз, максатыбыз болгондуктан бүгүнкү күн дагы өтө ийгиликтүү сонун өттү да. Мына белекти айтып өтпөсөм болбойт. Көрсөң, Баштапкы айылдан келген эстафеталык белегибиз бул айылга начып этип, ал эми кийинки айылга мындай эстафеталык белек. Бунун маанисин түшүндүрүп өтпөсөм болбойт. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул кийизден жасалган улуттук сонун белек, бооз үйдүн элеси чагылдырылып, ошондой эле түтүн бул бооз үйдүн коломтосу өчпөсүн деген маанини билдирип турат. Ал эми бул жердеги толкундар бул суунун белгисин көргөзүп турат. Мына ушундай белекке ээ болгуңуз келсе, эң биринчилерден болуп бизге кайрылыңыздар, айылыңыздын өзгөчөлүгүн сөзсүз айтсаңыздар, мына ушул белек сиздин колуңузда болот. Ал үчүн биздин экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Ал эми сиздер менен коштошуп калабыз. Амандыкта болуңуздар. Менин айылым көрсөтүүсүн калтырбай көрүңүздөр. Сиздер үчүн биз дайыма кызматтабыз. Амандыкта көрүшкөнчө. Биз менин айылым көрсөтүүсүн баштайбыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле болгон ооматка кош келипсиң ноокатка деп ноокат жергесине келип калдык. Ооба, Исанов айыл аймагы Күнгөй Кожокелен айылына келдик.